Мен Оразалиева Гүлайым Сагынбековна. Ушул Аламүдүн районунун тургуну болом. Анан биз үй алалы деп көптөн бери издеп жүргөнбүз. Кандай жол менен алсак, кандай кылсак деп анан ушуну эжелерим айтып калгандан эле интернеттен карап байкап көрдүм. Анан ушунча мага жакты да, бардык шарттары ыңгайлуу болду. Анан түз эле келип эле очередке туруп кеткем. Аябай кубанычтамын. Бүгүн үй алып отурам. 4 айдын ичинде эле кезек жетип калды. Кайсы айда турдуңуз эле? Мен ошондо январдын 30-сунда тургам. Мага майдын башында эле айтышкан. Кезек келди, үй издей бериңиз депчи. Анан ошол кубанычта болуп эле ошондон бери үйдү деле оңой эле таап алдык. Кудай буйруса, өзүбүз каалагандай, каалаган жерден бир бөлмөлүү үйдү алдык. Кайсы жактан алдыңыздар ошол үйдү? Ошондо Свердловский районунан алдык да. Сиз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Кенже Маматовна, Бишкек шаарынын тургуну болом. Мен бул кооперативди мурунтан эле баягы карантинде жатканда эле интернеттен көрүп, тескаардан көрүп эле кызыгып жүргөм. Өзүм үй алайын деп, өзүмдүн үйүм бар. Бирок дагы бир үй алып коеюн деген өзүмдүн чогултуп жүргөн акчам бар болчу. Ошол бир аз акча жетпей эле анан бул кооператив менен сүйлөшүп, ошол аркылуу эле алып калдым. Первомайский районунан алдым. Үйүм жакшы жерде. Садик, парк бардык жагынан карадым. Бардык жакшы үйүм дагы экинчи этаждан алдым, 2 бөлмөлүү батир алдым. Очередь болсо 4 айда келди. 4 ай мен үйдө эле карабай эле, даярданбай эле жүргөм. Анан эле чалып Гүлбайра, мен Садырова Гүлбайра чалып калды, эже очередиңиз келди деп. Анан айткандан кийин эле карадым. Үй бат эле табылды. Ошо бүгүн оформление болду. Жакты, мага үйүм да жакты, бул кооператив да жакты. Алсам болот дейм. Сыр болсо канча суммага жазылдыңыздар эле? Алгачкы төлөмдөр канча болду эле? Мен негизи эң максимум 2 миллион 800 миң экен. Мен 2 миллион 800 миңге жазылгам. Өзүм эле ошол 2 бөлмөлүү батир алайын деп жүргөм. Ошонун 25%-ын төлөдүм, 700 миңди. Аны вступительный взнос деп коет экен, 4%ды 112 миң төлөдүм, 700 миң 25%-ын төлөдүм. Андан кийин ошол 75%-ын кооператив берди. Бүгүн үйдү алдым, оформление койдум. Болгон эле оформление өзүмдүн атыма болду. Андан кийин ошол документ азырынча мен төлөп бүткүнчөктү, 75%-ды. Эмеде аресте болот экен, госнотариусда аресте. Буюрса төлөп бүтсөм аресттен чыгарып алам. Эжеке, сиздикичи ошо суммаларды турасыз? Биз 2 миллионго турганбыз. Ошо бир бөлмөлүү деп эле ойлогонбуз. Ошо бир бөлмөлүү үй алдык. Анын 500 миң сомун төлөдүк. Биринчи первоначальный деп. Андан кийин 4 айдын ичинде дагы бир 12 миң 500 төлөйт экен, анысын да төлөп аттык. Анан эми калган суммасынын баарын төлөп бердик үй ээсине. Үйдү оформить этип алдык. Үйүбүз ак жолтой болсун. Бул жердеги иштеп аткандардын баардыгына рахмат айткым келет. Эламан Элиза, Жанарбек деген балдар менен иштештим. Абдан жакшы, тың, тарс, так иштешет экен. Мага жакты, иштерине ийгилик каалайм, бар болушсун, аман болушсун. Ушу келечектин иши дагы мындан ары өркүндөп өсө берсин. Эжеке, эми сизге суроо. Алгач эле бул карантинде жатып көрдүм деп коесузбу? Сразу эле ишендиңизби же бир нерсе түрткү болду, кимдир бирөө же нерсе кандай эмне себептен антип ишенип калдыңыз? Бул компанияга ишенип сол эмес да? Мен ошондо эле карантинде жатып эле интернетте бош эмне кыласың, интернетти карайсың, интернеттен көрүп эле тескаардан кызыгып койдум. Мен эмнесине ишендим? Мен деген эгер үй менин атымда оформление болгондон кийин анын корккондун кереги жок.
Анткени мага оформление болгондон кийин башка тарап эч нерсе кыла албайт. Ал деген госнотариус, госрегистр аркылуу гана болбосо эч нерсе кыла албайт. Мен ошого ишендим. Ошондон курккан жокмун. Анын үстүгө мен деген кредитный историяга барганда ошол жактан бир бала жоголуп калды. Ал дагы очередке туруп үй алам деп жүргөн экен. Ошол бала айтты, эмне кылсам экен, сиз да келечекке жазып атасызбы дейт. Ооба десем, эже коркпой эле коюңуз, менин эжем юрист болот, мен документтердин баарын текшертип чыктым, жүрүңүз деп эле ошол бала аркылуу эле андан дагы көбүрөөк ишенип калдым. Корккон жокмун. Эки облустардыкын бир күндө чогуу оформление болду да. Экөөбүздүкү тең чогуу бүттү. Анан ошо биз үйдү алып бизге үй сатып аткандар дагы аябагандай кызыгып калышты да. Ошол келечек кооператив деген аябай жакшы экен, биз мурда уккан эмеспиз. Эми биз дагы келет окшойбуз деген чоң үмүт менен алар дагы калышты. Кудай буйрса алар да келет окшойт.